Рахима айым, қош келдіңіз бізден студиябызға. Негізі Айтматов ең көп шығармалар ең көп оқылған автор деп есептеп жүреді. ЮНЕСКО-ның есебі бойынша 150 тілде қотарылған екен да. Қандай оқышат бүгін шетелдіктер Айтматовты? Англис, француз тілді Чыңгыз Айтматовтың кітептері азмасы астына түшті, анша көп сатылып өтеді. Бірақ жақсы оқылады дағылы. Германияда француз тілінде, неміс тілде кітептерді дағы Чыңгыз Айтматовты жақсы сатылып тұрады. Британияда қандай? Британияға мен 2008 жылы көшіп барғанымда Чыңгыз Айтматовтың ескі қотармалары бар елі, қотармачысы Лондонда істейділі. Аны тауып, ошон менен сүйлөшүп, бүт қотармаларыны алып қалғамында, мен келгенімнен кейін 4 жылдан кейін қотармачысы қаза болды. Ошо бүт анын қотармалары менде қалды. Мен ошо 2008 жылдан бері ошолорду басып чыгарып атамды англис тилинде. Себеби Чыңгыз Айтматовду 20 жылда эч ким которгон эмес Англияда. Ошону мен баштадым, себеби ошо менин ишим эле. Университеттин профессору катары мен студенттериме Чыңгыз Айтматовтун жакшы которулган китептерин беришим керек. Кайсы чыгармалары которулду, ошо кайсы китептерин, кайсы чыгармаларын Британ окурмандары окуп атышат? Чыңгыз Айтматовтун биринчи чыгармалары «Материнское поле», «Верблюжий глаз», «Пеги пёс, бегущий краем моря», «Биринчи мугалим». Ошо китептери Англияда 1-2 жолу издаваться этилген. Абдан сонун котормосу «Дольше века длится день». Ошо Америкада бардык Чыңгыз Айтматовтун котормочулары профессор болгон университетте. Бардык ушу китептери абдан сонун которулган. Канча котормочу бар ушу Айтматовду которгон? Же каалаган эле которо берүү? Жок, сансызбы? Жок, билесиз, чет өлкөдө котормочу болуш абдан кыйын. Чыңгыз Айтматовдун немис котормочусу биринчи жолу Чыңгыз Айтматовдун Горбачевтың встречасында переводчик болып келген, Чыңгыз Айтматов менен биринчи учурашкан. 1986 жылы болгон. Германияны объединять этебиз деп. Ошондо Хитцер Чыңгыз Айтматовду сураган. Рухсат берсеңиз, мен сиздин китебиңизди, плахаңызды котором деп. Ошонон башталган. Француз котормочусу согуш убагында резистанста, Франциянын резистансында подпольно иштегенде разведчица болгон. Ал өзү да жолугушуп, Чыңгыз Айтматовдон рухсат алып, которуп баштаган. Бир 30 жыл чамалап калыптыр ушу Айтматов менен алектенип, ушул Айтматов чыгармаларын таанытуу менен алектенип келаткан экенсиз. Анан 11-жылы Айтматов академиясы деп ачкан экенсиз. Ал академия эмне менен алектенет? Бүгүн эмне иш кылат? Мен Чыңгыз Торкулович үчүн Германияда образовательный ишти кылат элем да. Университеттерге, мектептерге Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын киргизгени. Мектептерге Жамиляны киргизгенбиз. Университетте мен атадан калган туяктан баштагам кыргыз тилинде. Ошентип Чыңгыз Айтматов мага өзү атадан калган туякты кыргызча берген. Университетте окутканы. Ошонон башталып, Чыңгыз Айтматов айтты, образовательный иш үчүн эмне кылсаң кыла бер деди сен жакшы билесиң аны деп. Ошондо рухсат берген, ошону жүргүзүп келе жатам да. Себеби образовательный ишти ар бир адам кыла албайт. Ошон үчүн мына промоушнду ар бири кылат. Бирок немени университетте сабак берип, студенттерди Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына Айтматов таануучулук жогорку окуу жайларда, мектептерде, ал кичине оорураак деп атасыз да. Алга да рухсат, разрешение керек университеттен да, өкмөттөн да, жогорку окуу жайында иштеш үчүн. Ошон үчүн мени жарым саатта разрешение берген немецкий государство, немеде университетте сабак бергени. Академиянын азыр мүмкүнчүлүгү канчалык? Анан көп сыйлыктарды кыйгарат экенсиздер. Бир эле сыйлык жүргүзөм, Чыңгыз Айтматовдун интернациональный сыйлыгыны. Каражат
кайдан таап атасыз? Мен Мүмкүнчүлүктөр кандай? баштаганымда самұрық қазына қазақтар мени колдошот эле. Ошону 7 жыл менин премиям Казакстандан жардам алып турду. Кийин өзүм иштетип баштадым. Азыр ар бир проектиме, Чыңгыз Айтматовдун проектине барып өзүм сүйлөшүп бизнесмендер менен иш кыламын да. Дистрибуцияны башка фирмалар кылышат. Бирок процент акчалары академияга түшүп турат да, жандайбыз. Академияга түшүшөт, бирок мен ал акчаны иштетпейм. Ал түшкөн акча дагы жаңы китепти басып чыкканга. Бизде англис тилинде non-profit дейт организацияны. Менде эч кандай коммерция жок. Благотворительность катары иштетемин. Кыргызстандын өзүндө дагы Айтматов академиясы деген бар эмеспи? Анан башка да бир топ уюмдар иштетишет Айтматовду таанытуу аракетинде. Сиз алар менен байланышыңыз барбы? Карым-катышыңыз? Мен Чыңгыз Төрөкуловичтун семьясы менен абдан жакшы жүргөмүн чет өлкөдө. Себеби мен Чыңгыз Төрөкуловичтун үйүнө барат элем да. Даже келип кетип тураттым тез. Ошон үчүн бардыгы балдары билишет мени. Санжар менен Аскар менен бирге Москвада окуганмын. Мен Москва университетин бүткөнмүн да. Ошон үчүн ал проблема эмес эле. Бирок балдары эч качан Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгыга интересоваться этишкен эмес. Автордун мурастарын алып жүрүүчүлөр бар да, мураскорлор деп эсептелет го. Мураскорлор бул жана Айтматов фонду бул жердеги. Сиз ал фонд менен байланыш, азыр кандай байланышыңыз? Менимче балдар анан жубай элек кылса керек фондко. Алар Кыргызстанда ачты фондду. Ошон үчүн мен Кыргызстанга байланышым жок да. Себеби мен даже кыргыз национальностьтим жок. Себеби мындай деген нерселер бар да, адатта дүйнө жүзүндө деле ушундай практика болот дейм. Фонддон ошо мураскорлорунан уруксаат алып туруп анан ишмердигин жүргүзүшөт дешет го. Британияда андай жок. Мен Чыңгыз Төрөкулович менен балдары төрөлгөн мурда иштеп баштаганмын. Азыркы аракеттериңиз жөнүндө? Аны менин адвокатым Элдарга түшүндүрүп берди. Себеби Чыңгыз Төрөкулович 2008 жылы каза болду. Баласы 2008 жылы алды немесин. Элдар туулгандан мурда баштаган Чыңгыз Айтматов менен иштеп. Ошон үчүн закон не имеет обратной силы дейт по-европейски. Демек силерде бар бир мындай териштирүү болгон экен да, Элдар кайрылган экен да сизге анда? Жок, мага эч ким кайрылган эмес, эчтеке сураган эмес. Мен өзүм Чыңгыз Төрөкулович каза болгондон кийин фондко кат жазганмын. Эгер менин жардамым керек болсо, мен жардам берейин деп силерге. Эч ким мага жооп берген эмес. Балдары Чыңгыз Айтматовдун мына творческий наследие кантип иштешини билишпейт алар. Аны только Чыңгыз Айтматовдун немецкий переводчиги билет, и издатели билет. Ошо эки адам абдан жакшы билет, и ошо ишти мени менен издатель чыгарат. Мен издательге иштейм. Ошон үчүн менин ишим абдан таза. Себеби Чыңгыз Айтматовдун издатели 75 жылга чейин копирайты бар. Ал дагы балдарына неме берет, гонорар берет. Гонорар берип турат, балдарына. Да. Сизге бербейт. Мен аны менен сүйлөшүп иштейм. Мен биринчи күндөн ошо издательге иштеп баштаганмын. Ошон үчүн ал мага башынан айткан: Рахима, сенин ишиң бүт менин аркамдан жүрөт деп. Эмне мен уруксат ала турган болсом, ошондон аламын. Сиз эмне деп аталат ал басманын аты? Unions Verlag дейт немис тилинде, Швейцарияда. Канча китеп чыгардыңыз ошондо? Азыр 7 китеп чыгардым Чыңгыз Айтматовдун. Каза болгондон бери? Да. 2008-ден бери. Ар бир чыгармасын башка басып чыгарып атам да. Атадан калган туякты чыгардык королеванын разрешениясын алып Лондонда. Анан кийин мына Чыңгыз Айтматовдун жомогуну котордум эле өзүм немис тилинен. Аны чыгардык. Сиз азыр жаңы китеп чыгарып турсуз, менимче ошол орусчасы «Славный путь евразийского писателя» дейт. Демек, Евразия жазуучусунун даңазалуу жолу деп которсок болот го дейм. Бул китеп эмне өзгөчөлөгөн, эмне бул китептен? Бул китебим азыр чыкты. 14 жыл жаздым бул китепти. 2006 жылы Чыңгыз Төрөкулович менен бирге жазып баштаганмын ушул китепти.
депті. Бұл жерде Чыңгыз Айтматовтың өмірі шығармашылық жолын Да, бүт жолы англис тілінде жаздыңыз. англис тілінде себебі шетелдік студенттерім үшін. И екінші кітабым Чыңгыз Айтматов жана Орхан Памук болады. Түрк елінің екі даңқты жазушылары экөө тең екі тілді білішкен. Орхан Памук англис тілді абдан сонын біледі. Чыңгыз Төрөкулович орыс, қырғыз тілінде жазған. Ошо жазушылар түрк еліне кантип көтөргөнүнү бир китеп чыгармакчымын. Үчүнчү китебим Чыңгыз Айтматов, Орхан Памук, Акира Куросава. Үч Азиянын даңктуу адамдары кантип өзүнүн элини чет өлкөгө чыгарганын да тааныткан. Ошолору мага ошо азыркы планым. Азыр пенсияга чыккандан кийин китеп жазууга турам да. Ошо оюмда. Ушинтип азыр 7 чыгармасын чыгардым. Эмки жылы биз Кызыл алманы чыгармакчыбыз. Анан тышкары, китеп баскандан тышкары, мен переводчиктарды даярдайм да, Чыңгыз Айтматовдун китептерине. Азыр 2 студентим профессиональный переводчик болуп кетип баратат. Кызыл алманы ошо мен жаш переводчиктерим кылышат. Мен Лондон университетинде переводчиктерге ментормун. То есть аларды үйрөтөмүн, кантип которгону. Ошон үчүн ал дагы менин ишим. Себеби менен кийин бирөө ошо ишти жүргүзүп кетиш керек да. Шакирттер тарбиялап аткан турбайсызбы? Ал студенттер ушул жергиликтүү калктанбы? Англичаниндар. Англичаниндар. Ар бир өлкөдө местныйларды үйрөтүш керек. Ошон үчүн мен дайым иштегенде немис тилинде бир немис менен бирге иштедим. Англис тилинде котормочуларым дайым бир англичанин болот да. Китеп ошондой сонун болсун деп. Тандемде иштейбиз да. Ошолорду мен өзүм жүргүзүп келе жатам, балдарды даярдаган. Германияда Кудай берсе кызым улантып кетет. Ал Германияда төрөлгөн, ошон үчүн немис тили ага эне тили. Ошон үчүн кызым айтат, азыр баштабайм, азмаз опыт керек мама деп. Ал дагы филолог болуп кетти? Жок, журналист. Айтматов академиясы менен өзара кызматташтыгыңыздар барбы? Биз Казакстанда бүт Чыңгыз Айтматовдун конференцияларын, бүт нерсени бирге өткөрөбүз Абдуллажан менен. Ахматалиев менен, Кыргыз Айтматов таануучулар, кыргыз адабиятчылар менен активдүү мамилеңер бар экени байкалбайт да, эмне үчүн? Себеби мен литература менен эч качан, адабият менен эч качан интересоваться эткен эмесмин. Мен Чыңгыз Айтматовдун алдында котормочу катары жүрөт элем. Мен диссертациям дагы санскрит боюнча, эски тилдер боюнча. Ошон үчүн мага бул кесип эмес эле. Мен Чыңгыз Төрөкуловичке бүт кылган ишим жардам катары эле. Жайылтуучулук. Ал профессиональный иш эмес эле. Бирок Чыңгыз Төрөкулович каза болгондон кийин мен ойлонуп калдым. Мен буну таштап берсем ким жүргүзөт деп. Мен ошо Кыргызстанга келбеген себебим, үйүмө эшигимди ачсам үйүмө апам менен атам чыкпайт мени келдиң деп. Ошого до сих пор ошондой ыйлайм да, ойлосом. Германияда жүргөндө мени немецкий паспортум, менин национальностьум немец деп жазылат, немка деп жазылат. Мен эмне дейт элем? Мен Кыргызстанда төрөлгөн немисче бу Ich bin gebürtige Kirgizin дейт элем да. Я урожденная киргизка. Эч качан немис дебейт элем. Англияда башкача. Англияда мен айтам, я из Германии десем айтат, а где вы родились дешет? Ушундай экен да, ата-эне барыбызды ушинтип жашатат экен. Мени Чыңгыз Айтматовго тааныштырган атам болгон да. Ошону анын үстүнө билесиз, мен оюмда экинчи Чыңгыз Айтматов жок бизде бул жерде. Бизде бир эле Чыңгыз Айтматов бар. Дүйнө жүзүндө да бир эле Чыңгыз Айтматов. Ал ушул учуна эч ким чыга албайт.
Ошон үчүн мен бүт күчүм, бүт ишим Чыңгыз Айтматовго Арнадыңыз. арналган. Бул жолу кандай максаттар менен келдиңиз Кыргызстанга? Мен бир жакшы жаңылык быйыл эмне үчүн келгеним. Нурболот мени Фейсбукта тапты өзү. Мен абдан кубандым, себеби менин көп жылдар ойлодум эле бир группа кыргыз балдарды Чыңгыз Айтматовго даярдаганы да. Кийин Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын ишине алып жүргөнү. Себеби азыркы жаштар орусча да билишет, кыргызча да билишет, англис тилин да жакшы билишет. Бирок Чыңгыз Айтматовду жүргүзүү үчүн абдан жакшы подготовка керек да. Ошо студенттерди өзүм даярдайт элем да. Азыр эмне демекчимин, визитинг профессор деп келип кете турган профессор болмокчумун Америка университетине. Мындан нарыдагы. Нурболотту Нурболот 5 жыл университетте Чыңгыз Айтматовго даярдаш үчүн. Жаштарга, Кыргызстандын жаштарын, чет өлкөдөгү жаштарды Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын үйрөтмөкчүмүн да. Башка ошо жаштар үчүн. Алар башкача окушат, азыркы жаштар. Бүт китептерини мен кагаз катары эмес, электронный катары чыгарып атам да. Себеби мен университетте лекция окуйм да. Студенттерге мен китептерди көтөрүп бара албайм. Бирок интернетти ачып туруп, китепти көрсөтөм, даунлод кылгыла десем, алар сразу даунлод кылышат. Алышат ал китепти. Ушул жерде алдымда отуруп окушат да. Мына атадан калган туяк кичинекей рассказ. Где-то аңгеме, где-то 15 минут окушат. Мен ошо 15 минутту беремин, алар окушат да, анан кийин менен обсуждать этип башташат да. Антип окутпаса, эч ким окубайт азыр. Негизги жумушуңуз ушул Айтматов академиясы менен алектенет турбайсызбы? Менин перевод, китеп басып чыгарыш, бүт неме Айтматов академиянын иши. Университеттер дагы академиянын иши. Айтматов сыйлыгын ыйгарууда жыл сайын бир жолу берем деп атасыз. Анан сыр болбосо канча сыйлык бересиз, анан кандай критерийлер менен тандалат? Бул сыйлык британский парламентте берилет, Палата лордов деп. Ошонун сыйлыктын имаратында берилет. Ошо акчасы жок. Англияда премиялар акчалуу болбойт. Бирок лауреаттардын Лондонго алып келип, бүт чаткандарын, тургандарын бүт мен төлөп берем да. Мен өзүм Айтматов академия жолуну төлөйт, гостиницасын төлөйт. Мына Болот Шамшиев менен Наталья Ренбасарова гонорар сурашты эле бердим. Академиянын өзүнүн каржысы бар да туруктуу, Мен кандидатураны айтамын, и лордтор айтат, кимди выбираем, кого оставляем. Себеби обязательно должен быть либо че переводчик болуш керек, че басмачы болуш керек, издатель, че научный сотрудник. Ушинтип выбирать. Болот Шамшиевти сразу выбрали, Наталья Ренбасарова сразу кетти, Андрей Кончаловский. Бардык аты чыккан адамдар, алар эмгегин көрсөткөн да, Чыңгыз Айтматов. Кайсы убакта бересиздер адатта жыл сайын? Туулган күнүнө карап бересиздер, Бияктагы Айтматов таануучулар менен жолугушуу ниетиңиз жокпу? Бар, бирок мына жаштар өздөрү менен табышып суранышып атат. Мейли ким чакыр Казакстанда ар бир келгенимде целый группа адамдар даяр турушат. Алар билет чакырышса мен барып свободно выступить этип берем. Ошон үчүн клубтар чакырышат, университеттер суранышат лекция окуган. Кыргызстанда мени эч ким чакырткан эмес. Эмне үчүн? Кандай сураңыз? Билесиз, мен көп кыргызстандык студенттер менен бирге окуганмын Москвада, чет өлкөдө. Бүт конференцияларда жолугушам однокурсниктер менен. Бирок мени эч ким чакыртпайт. Мен бир нерсени кыргызча айта албайм, бирок орусча сизге айтып кетейин. Англияда дайым ушинтет. Абдан красивое выражениясы бар Англиянын. Он, так называемо, сделал известным свою страну на карте мира, дейт. И вот это Чыңгыз Айтматов сделал. Например, Европада Чыңгыз Айтматов десеңизчи, сразу да Киргизия дейт.
дайым бийик кармагыла. Азыр эми бийик кармаштан эле ушул бир жолу Айтматовду окуш керек да. Айтматовду окууга шыктандыруу жагынан Кыргызстандын өзүндө аракеттер көп болуш керек. Мына азыр балдарды өстүрүп атам деп атасыз. Чет өлкөдө сизге окшогон ошол таанытуучулар жалгыз сиз болбошуңуз керек да. Негизи Британиянын эли өзү мындай окуйбу? Европада адамдар жок. Германия более культурный. Германияда китеп культурасы абдан чоң. Британияны айтып атам да. Анча эмес, себеп Англия эмигранттардын өлкөсү да. Ошон үчүн анда эмигранттарда анча билими жок адамдар. Ошон үчүн. Бирок мына культурный мен жашаган Лондондун району абдан богатый район и литературный фестивали бар да өзүнүн. Аты чыккан жазуучулардан Вирджиния Вульф, Джордж Элиот жашаган ошо райондо. Ошон үчүн ошолордун аты менен өздөрүнүн үйлөрү бар ал жерде и ошолордун атынан фестиваль жүрөт да. Ошон үчүн мен ошолорго кошулуп Чыңгыз Айтматовду киргизип бердим да. Ошентип парламентке чыктык. Себеби ошо фестивалды өткөргөн лорд мага жардам берип парламентте премияны орноштурду да. Канча нуска чыгат минималдуу Айтматовдун китептеринен мисалы? Германияда жүргөндө Азыр Британияда. Британияда билбедим азыр. Китептери жөнүндө отчет азыркы заманда абдан сайтты ачып туруп, сразу Amazon болобу, кайсы китеп саткан неме издательдерди карап туруп көрсөңүз болот. Себеби бизде минималдуу 500 нуска деп чыгат адатта. Мен мына Солдатёновдун атадан калган туякты биринчи чыгарганда 10 000 чыгарганмын. Мен подарка катары чыгарганмын. Себеби королеванын эмблемасы бар да. Ошон үчүн сатпайын, жөн эле берейин десем. Билесиз, ал королеванын эмблемасына ар бир адам акча таштайт. Ушундай традициясы бар Англиянын. И мен эчтеке ардаган эмелестилем, англичандар сурап атат, кайерге акча ташташыбыз керек деп. Ушундай өзүнүн ар бир элдин өзүнүн культурасы бар. Ар бир китебини дайым адамдарды чакыртып, представлять этип, подарка берип, ушинтип. Бирок бардыгы окушат. Жакшы, анда ийгилик болсун ишиңизге. Сизге да чоң рахмат.